Саламатсыңарбы балдар? Мен Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Саралтын орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Жылдызкан Закиржановна. Кыргыз адабияты сабагынан Райкан Шүкүрбековдун Жинди суу термесиндеги таалим-тарбия маселеси боюнча сөз кылабыз. Сабактын максаты акындын Жинди суу термесиндеги таалим-тарбия жөнүндө маалымат алабыз. Спирттик ичимдиктер ден соолукка өтө зыян экендигин түшүнөбүз жана акындын өмүр таржымалы менен таанышабыз. Спирттик ичимдиктерден алыс болууга, ар кимдин ден соолугу өзүнүн колунда экендигин түшүнөбүз жана жакшыга жанашууга, жамандан адашууга тарбияланабыз. Ичимдик чоң кырсыктарды алып келишин түшүнөбүз. Өмүрдүн, жашоонун баркын билүү менен маанилүү, мазмундуу жашоо керектигин билебиз. Эч качан спирттик ичимдиктерди колго албайбыз деген ишенимди өзүбүзгө жарата алабыз. Сабак максатына жетет балдар. Эгерде акындын өмүр таржымалын кунт коюп уксак, чыгармаларын окуп баалай билсек, спирттик ичимдик эмне экендигин түшүнсөк жана анын зыяндуулугу боюнча маалымат алсак, ичимдиктин түбү кор, ал эч качан жакшылыкка алып барбайт. Өмүрдү текке кетирбей пайдалуу иштер менен алек болуу, терс сапаттардан алыс болуу керектигин түшүнсөк, сабак максатына жетет. Анда эмесе балдар, китептерибизди ачып, теманы жазып, акындын өмүр таржымалын дептерге жазып барабыз. Кыргыз адабиятынын тарыхында драматург, акын, сатирик жана котормочу катары таанылган инсан Райкан Шүкүрбеков. Ал 1913-жылы Талас облусунун Кара-Буура районуна караштуу Акчи айылында жарык дүйнөгө келген. 9-10 жашында ата-энесинен качып, Олуятага келип мектеп-интернатына кирет. 1923-26 жылдарга чейин ошол жерден казак тилинде окуйт. Казактын улуу жазуучусу Абайдын котормосундагы Пушкинде, Крыловду окуп, акын менен таанышат. 1929-жылы Фрунзедеги педтехникумга кирип, 1933-жылы окууну ийгиликтүү аяктайт. 1929-жылы акындын эң алгачкы Жаркынай деген аңгемеси жаңы маданият жолунда гезитинен жарык көрөт. Котормолору Крыловдун тамсилдерин, Шиллердин Жүзү каралык жана сүйүү драмасын, Грибоедовдун Акылдан азап, Фирдаусин Шах намысын которот. Чыгармалары Айдар, Жапалак Жатпасов, Бейт арасында, Кек, Жашыл токой, Бир эшектин тарыхы жана башка ушул сыяктуу сатиралык, юмордук жана комедиялык чыгармаларды жаратат. 1964-жылы 51 жашында дүйнөдөн кайткан. Райкан Шүкүрбековдун Жинди суу термесиндеги таалим-тарбия маселеси боюнча сөз кылабыз. Райкан Шүкүрбеков көп жылдар бою Кыргыз мамлекеттик филармониясында көркөм жетекчи болуп иштеген. Артисттер менен жыл сайын эл аралап, гастролго чыгып, элдин турмушун, жаш-карынын жүрүм-турумун, социалдык абалы менен жакындан таанышып, алардын оң терс көрүнүштөрүнүн күбөсү болгон. Эл ичиндеги, айрыкча жаштар арасындагы моралдык, нравалык жактан учураган терс көрүнүштөргө акын кайдыгер карай алган эмес. Андайлардын зыяндуу жактарын убагында түшүндүрүп, бөгөт коюунун жолун издеген. Адамдардын мындай терс сапаттарын көркөм баяндап, аларды оң жакка, жакшы жүрүм-турумга, адеп-ахлакка, ак ниет менен адамгерчиликке, эмгек менен чыгармачылыкка тарбиялоодо жугумдуу таасирлерге ээ болгон чыгармаларды жаратууга аракет кылган. Эл арасында эзелтен бери кеңири таралып келаткан дидактикалык чыгармалардын бири терме ыр формасы айтылат балдар. Терме дегени дидактикалык, таалим-тарбиялык мааниде айтылуучу оозеки поэзиялык чыгарма болуп саналат экен. Райкан Шүкүрбеков жер жөнүндө терме, Жинди суу термеси, Кыз менен жигит аттуу термелердин автору болгон. Алардын ичинен бүгүн сөз кыла турганыбыз Жинди суу термеси болуп саналат. Жинди суу термесинде ичкиликтин зыяндуулугу, андан алыс болуу керектиги жөнүндө идеяларды өз ичине камтыйт. Ал каарман жашпы, карыбы, эркекпи же аялбы, жинди суунун туткунунда калган адам.
Арак ичкен адамдын ичкиликтин айынан өтө төмөндөтүп, ит каппайт сени адам дегенге чейин барат. Анда эмесе жинди суу термесинен окуп көрөлү. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан, силерге айтып жатамын, качсын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашыңа, капаны үйөт башыңа, жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт жинди суу. Жамандык менен жакшылык каршы болот турбайбы? Жамандыкка жинди суу жарчы болот турбайбы? Айтып коюш парз экен, жаш карыга мындайды. Баткактарга оонатып, чочко кылат жинди суу. Адам жебес, ит жебес, сени ботко кылат жинди суу. Ит каппайт сени жаман деп, кыз сүйбөйт сени адам деп. Адам өмүрүндө мындан да өкүнүчтүү, мындан да кайгылуу эч нерсе жок. Туура балдар. Өмүр адамга бир эле жолу келет. Аны гүлдөтүү же солутуп алуу ар кимдин өзүнөн экен. Жаралып эки келбейсиң, жаркыраган ааламга, акылың уят ар намыс, чоң касиет адамга. Ошондуктан ар бир акыл эстүү адамдын жашоодогу парызы, милдети адамдык сапаттан ажыраткан жинди суудан алыс болуп, адептүүлүктү, тазалыкты сактоону чыгармасында автор даңазалайт. Буйрук эмес жолдоштор, бул силерге айткан өтүнүч, эсиңде болсун замандаш, ичкилик арты өкүнүч деп термесин жыйынтыктайт. Демек, термени баштан аяк окуп чыга турган болсок, балдар, ушул термен ичинде ичимдиктин бардык түрлөрүнө кеңири токтолуп аттыр. Демек, ичимдиктерге спирт, пиво, вино, арак, коньяктар булардын бардыгы спирттик ичимдиктин түрлөрүнө кирет экен. Ичимдиктин зыянына да токтолуп кетели. Демек, аракештик дегени бул спирттик ичимдиктерин такай ичкен адамды аракеш деп коебуз, Спирттик ичимдиктер өтө көйгөйлүү маселелерди жаратат. Спирттик ичимдик ичкен адам өзүнө эле эмес, айлана чөйрөдөгү бардык адамдарга зыянын тийгизет. Кылмыш жана бузукулук иштердин көпчүлүгү ушул ичкиликтин айынан келип чыгышын билебиз. Ичкилик ден соолукка зыянын тийгизип эле калбастан, ар кандай кылмыштардын, жол кырсыктарынын себепчиси. Үй бүлөдө ынтымактын кетишине, ажырашуулардын келип чыгышына, бир туугандарды жат болуусуна, досту душманга айландырып жиберүүгө кудуреттүү нерсе экен. Демек, терме сууну өзүбүз дагы бир сыйра окуп чыгабыз. Анда эмесе кайтарым байланыш жасоо үчүн силерге акын Райкын Шүкүрбековдун чыгармалары боюнча кичинекей тест түзүп койдум. Бул тестти ар ким өз алдыбызча иштейбиз жана жоопторду китептен карап өзүбүздүн билим деңгээлибизди баалайбыз, балдар. Биринчи суроо. Райкын Шүкүрбеков кандай сатиралык чыгармаларды жараткан? А. Жинди суу, жер жөнүндө. Б. Эки бөжөк, карга. В. Жиндинин сөзү. Экинчи суроо. Райкын Шүкүрбековдун балдарга арналган чыгармасын тап. А. Эки бөжөк, карга. Б. Акылдан азап, шахнама. В. Өзүбүздүн Мишка, талбас моюн. Үчүнчү суроо. Райкын Шүкүрбековдун 4 көшөгөлүү комедиясын тап. А. Жашыл токой. Б. Менин айылым. В. Эки келин. Ушун менен балдар сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силерге тапшырма жинди суу термесин окуп, андан жаттайбыз жана дептерге жазабыз. Аракештик улутту жок кылат деген темада чакан эссе жазабыз. Тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, балдар, кийинки сабактарда силер менен жолугушканга чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.